Тем более сақтанған мүмкін емес екен. Билет тастасақ болса, мүмкін емес сақтанға. Алып қоямыз бұны, эме кылбагыла. Рейдтин жүрүшүнө пиротехникалык каражаттарды саткан соодагерлердин эч бири уруксат кагазын көрсөтө алышкан жок. Ага себеп товарлардын былтыркыдан калганы. Быйыл импорт болбогону себеп. Ошондуктан базарларда да жардыргыч заттын жылдагыдан аз санда сатылып жатканы байкоого болот. Бүгүн алып чыкты эле. Эскертүү бериш керек эле да. Булар сразу эле бир күн болуп рейд болуп келишти. Сразу эле азыр унчуп алып кетип калды, көрдүңөр өзүңөр. Мындай кылган туура эмес. Алдыдан бизге түшүндүрүш керек кылганда да бир жөн. Өлкөгө пиротехникалык каражаттарды алып кирүүгө тыюу салынбайт. Эгерде чектөө коюлса, ишкердикти ооздуктоо катары баланып калат. Ошентсе да жардыргыч заттарды колдонуунун өзүнчө эрежелери бар. Маселен, мындай зыяндуу жардыргычтарды эл көп чогулган жерлерде сатуусуна тыюу салынат. Ар бир сатууда турган заттардын өрт коопсуздугуна кооптуу эмес деген сертификаты болуш керек. Бийикке учуп чыгып, заряды канча болсо, ал жерде күйүп, кайра жерге түшкөнгө чейин ичиндеги заряддагы жарылуучу заттар күйүп, жарык берип жок болуш керек. Жерге түшкөндө ал өчүп түшүш керек да. Өрт жердеги түшкөн күйүүчү заттарга көп өрт чыгып кетпеш керек. Туура эмес багыттап койсо, кошунанын үйүнө, чөптөрүнө кылып койсун же балконго түшүп калышы мүмкүн күйүүчү заттар, мындай окуялар болот. Желательно жаш балдарга сатпай койгонулар жакшы. Мына боюнча ичинде бүт немелер бар. Шуларды берген, Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык бөлүмү сатуучуларга жардыргыч заттын терс жактары тууралуу түшүндүрмө берип жатышты. Ошондой эле соодагерлерге атайын нускамалар таркатылды. Өрт коопсуздугунун алдын алуу үчүн мондай эл көп топтолгон жерде пиротехникалык каражаттарды сатпаш керек негизинен. Шаардан сырткары эл топтолгон жерден 50-100 метр алыста ачык аймакта сатылуусу зарыл. Эске салсак, ар жыл сайын жаңы жыл майрам алдында базардагы сатуучуларга тиешелүү кызматкерлер тарабынан эскертүүлөр байма-бай жүргүзүлүп келет. Уруксат кагазы жок сатып жаткан сатуучуларга мыйзам чегинде 13 миңден 23 миңге чейин айыппул салынат. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузириков, Ынтымак.